Арбаңыздар. Бүгін 12 декабрь Адабият күнү. Бүгін сіздер менен Кудайга 1000 мертебе калп айтса да, ырына 1 мертебе калп айта албаган, кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон улуу акын Алыкул Осмоновдун кайтыш болгон күнү жана Гималайдай бийик залкар сүрөткер, Ала тоодон аламга үн салган, атагы дүйнө элине тараган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган программаны тартуулайбыз. Алыкул Осмонов кыргыз лириктеринин бирден-бир ириси, өзгөчө оригиналдуу жаралган өзүнүн бир боор поэзиясына жаңы чыйырларды салган акын. Анын чыгармачылыгы баарынан мурда чыныгы новаторлуктун белгилери менен аныкталат. Алыкул бөтөнчө акын, адабий секиге ак өргө тиккен акын. Мындай көйнөрбөс, жанда, карда, түндө калса да баягы калыбынан жазбаган, кыйрап жыгылып, ысынып калбаган ак өргө тигиш ар кимдин колунан келбейт. Жон гана эмес, көркөм сөздөн тигиш 34 жашка чыгып-чыкпай көз жумган Алыкулдун гана колунан келген. Мына ушул кыргыз элинин тарыхында ташка тамга баскандай бири прозада, бири поэзияда новатор болгон. Алыкул Осмоновдун 100дөн ашык ырлары обонго салынып, эл оозунда ырдалып келет. Жадыраган жаз сайын жаш күнүмдөн тең өскөн ай жашына каякайын. Жаш күнүмдөн тең өскөн ай жашына каякайын. Бутагыңа коноюн, кышты жолун тороюн. Жаштыгыңды менден алай, акан суум болоюн. Жаштыгыңды менден алай, акан суум болоюн. Тамашалуу жаштайын, тармалдаган жасайын. Тай күнүмдөн тең өскөн ай тадына каякайын. Тай күнүмдөн тең өскөн ай тадына каякайын. Бутагыңа коноюн, кыштын жолун тороюн. Жаштыгыңды менден алай, акан суум болоюн. Жаштыгыңды менден алай, акан суум болоюн. Мен өзгөрдүм, сен көрдүң, мен да көрдүм өнгөнүн. Жаштыгымды кайра бер ай, сурабайм андан бөлөгүн. Жаштыгымды кайра бер ай, сурабайм андан бөлөгүн. Бутагыңа коноюн, кыштын жолун тороюн. Жаштыгыңды менден алай, акан суум болоюн. Жаштыгыңды менден алай, акан суум болоюн. Алыкул өз ырларында бардык нерсени көркөм сөздүн күчү менен өзүнчө терең сырдуу жазган. Көп учурларда жалгыз болуп, жан дүйнөсү жабыр тартканда жалгыздык кишинин башына түшпөсүн, эч качан жалгыз болгум келбейт. Эгер ырларым болбогондо эмне болмок элем? Мени жалгыздыктан куткарып калган ошол ырларым деген. Алыкул Осмонов адамзат. Жүрөктүн суусу жөн суулардай шылдырап, агып жатса мал кечпеш жашыл аралда, көк арчадай өңү азбас болсун деп, өзүм ичпей ичирер элем адамга. Жүрөктүн суусун ичирейин дегеним, адам деген каркайныштыр бечара. Замзамдын суусу кайнар суудай шарактап, ташып жатса куш жете албас ыракта. Эти калың пилдей күчтүү болсун деп, бүт акымды бурар элем адамга. Замзамдын суусу агыз айыл дегеним, адам деген чакчаныштыр бечара. Огуя тауып улукман аке дарысы, жазды күлдөй тепселип жатса таада. Жүрөк оору, өпкө оорусу үчүн өзүм ичпей ичирер элем адамга. Дары чөптү ичирейин дегеним, адам деген ооручан тура бечара.
Поэзия менен музыка ар дайым эли шаркак жашайт. Анткени музыка да ошондой жүрөк сезимден жаралат. Ал укулдун поэтикалык чыгармалары турмуштун укмуштуудай терең, көз жеткис кенен, миң түркүн терең музыкалуулугу менен айырмаланат. Алып Осмонов музыка. Мен суу ичпейм тамдан катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып курганда, музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага жарым кашык музыка. Мен ыйлабайм каба тартып турганда, мен кубанбайм бакыт ойлоткө тунганда. Дарым ушу кайгы жана шаттыкта. Берчи мага жарым кашык музыка. Эмнелер жок бул дүйнөдө жарыкта. Не бир сонун, не бир кымбат асылба. Мен кетерде ошончонун ичинен, сагынарым, эң аярым, эң кымбатым музыка. Чыңгыз Айтматов Улуу Теңирдин кыргыз элине багыштаган чолпон жылдызы. Кыргыз элинин тарыхында үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган Манас эл батыры болуп эсептелинсе, Манас эпосу кандай мааниге ээ болсо, Чыңгыз Айтматов дагы бүгүнкү күндө өзүнүн элдин жүрөгүнөн түнөк таап, турмуштун ачуу чындыгын чагылдырган жазуучу катары кыргыз элинин тарыхында, маданиятында аты алтын тамгалар менен түбөлүп кала турган даанышман инсан. Акындын жүздөн ашык ырлары обонго салынып, эл өзүндө ырдалып келет. Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк адабиятта ким экенине токтолсок, жаш адабияттын өкүлү болгонуна карабай, кыска убакыттын ичинде дүйнөлүк адабияттын Шекспир, Бальзак, Байрон, Хемингуэй, Кафканын даражасына жетип, дүйнөдө эң көп которулган жана окулган жазуучулардын катарында турду жана бул бийиктикти өмүрүнүн акырына чейин сактады. Чыңгыз Айтматовду биз коомдук ишмер катары да билебиз. Ал алыста элчиликте жүрүп, Ала тоону, Ысык көлдү сагынган. Композитор Мурат Бегалиев ошол Ысык көл жөнүндөгү ырын обонго салган. Кыялымда акуу болуп учуп жүрөм көл үстүнөн, көк асмандын мекенинде балыксың ал эркин сүзүм. Алыс кетсем кусам болуп, сагынам салкын төрүм. Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көргүм. Байыркынып бабалардын сөзү калды көл бетинде. Балалыгым эстен чыкпай, изим калды көл четинде. Алыс кетсем кусам болуп, сагынам салкын төрүм. Алтын көлүм, ысык көлүм, сагындым мен толкун көргүм. Чыңгыз Айтматов ар тараптуу чыгармачылык талантка ээ инсан. Жигитке 70 ыныр аздык кылат деп бекеринен айтылбаса керек. Анын сыңарындай ал мыкты журналист, бурч публицист, ошондой эле эң мыкты жазуучу. Ал эми эң негизгиси Айтматов сүрөткер. Ал чыгармадагы жагдайларды, окуяларды адамдын жүрөгүнүн түпкүрүнө жеткире сүрөттөйт. Ак кеме повестин окубаган жан жоктур арабызда. Ошол чыгармадагы кара ниеттиктин образын алып жүргөн Ороскул аттуу каарман бар. Жазуучу бала менен Ороскулдун ортосундагы конфликтти эң сонун ачып берген. Кубаш өтөмбү я, көзүм өтсө, конушуу менен калып, Ороскул атын өчөт экен да, Көзүм өтсө, топурак салып ким келет, ким? Кейбе балам, кейбе. Андан көрө касиеттүү буганынан бала келет. А мүмкүн 5 күн бөлөп келип берет. Жомолуң менен жомурайган десе. Андан көрө касиеттүү Сулайман тоо бекейди бир күн өткөзсең, согончо гана шордунун этегин жалгар. Баары тарабайт. Өз уулум болгондо маңдайынан життеп алат элем го. Андан көрө мына момундай күчүк болсочу. Келчи, маңдайынан бир життеп алайын, келе кой. Өз уулум болгондо кандай гана адам кылып өстүрөт элем. Чоң-чоң шаарларда сыйлуу, бактылуу адам болмок. Мага окшоп мына бир токойдун бурчунда силерге окшогон макулуктарга кор болбой, чоң-чоң шаарларда иштемек. Кабинетине барып, уруксат сурай албай,
Кеткиле багынап. Ата сен да кет. Апа сен да кет. Мен өзүмдү өлгөн кезде карасам, күлүмсүрөп керилген бир жер жатат. Бул акыйкат жазмышына айланган, тагдырына рахмат айткан заман. Өлдү бөбөк, жүргөн каны токтогон, бир жылт этип өчкөн чырак окшогон. Усту жердин бир учкуну кеткен жок, бети жогой, жер уялбайт ошондо. Сени тааныган адамдар жашап жатса, сен тирүүсүң. Сүйүү эмне, сүттөй таза колуктуу. Ансыз анан алтын өмүр толукпу. Ошондуктан эң биринчи жаш сүйүү Бермет, Жакут, Гавхар кийип жолукту. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы жана акылысы тилсиз улут болбойт. Ала Тоо жергесин бүт аламга даңазалаган Алкуу Осмоновдун жана кыргыз элинин маданиятынын, адабиятынын туу чокусу болгон Чыңгыз Айтматовдун элестери жана чыгармалары биз менен түбөлүккө жашай берет.